Молдо Сабыр, Молдо Халил Дамыллалар Кыргыз молдолору передачасына качан чыгат дейт. Кудай билет анын да качан чыкканын. Молдо Сабырга айтсам, Баткенге кетип атам, андай мындайда ошо мен 2-3 жолу айттым, анан калып калды. Эми бара турган болгондон иш чыгып калат, менин ишим чыгып калат. Кечкеле бекерчи эмесмин да мен дагы. Анан ошон үчүн молдокелер өздөрү дагы мен тартат экен деп эме кылып атса кичине ийилиш керек, бере керек. Тартылып калса өздөрүнө жакшы, тарыхка жакшы, бул да акыйкат. Ысык жанбыз, аманат дүйнөбүз бул ааламда. Айтсаң эле бардыгы кепилдер бар, аттан айтпай эле коеюн. Мен көп тартылган аяктамын, бияктамын деп айткандар дагы бар. Ой, мен сага мурдун бүт тарткан жерим жок, болгон тарых калып калсын деп атам. Тарых калып калсын деп, ушундай молдолор бар экен деп айтса, көбү жакшы түшүнөт экен, кепилдер айтат экен, өздөрүчө эле кыйын боло берет, ушундай деп. Мындай болбойт. Мен үйүмө сүрөтү бекитип алчудай болушуп. Чындар кандай сөздөрдү уктум, улам күбө ошого. Көпчүлүгү макул болот. Иншалла баштайбыз. Азыр мына жайында сабак деп, анан башка деп, мечиттин курулуш деп көп неме болуп калдык. Иншалла сентябрдан баштайбыз. Молдо Камил турат Чоңалайда, Молдо Зулкарнай турат бар Оруп Атчат, Молдо Талип турат Араванда, Молдо Сатылган мынакей Кылтылдап турат Таласта. О, Садыр Жапаров атасы бар, о, Наркең сууда түптө. Анан дагы ошоодо дагы Нуркожо Аксакал. Айтор молдолор көп бизде. Анан ушинтип жашы менен келе берет. Молдо Халилга да өчүрөт келет. Төлкө мени Вахаби деп жаман көрө бербесе. Көрсө деле тарта беребиз.